31 март Кожомкул атындагы спорт ордосунда жоолугу өнүгүмдүн башаты аттуу иш-чара болуп өттү. Маареке быйыл 4-нчү жолу уюштурулуп, жогорку деңгээлде белгиленди. Аталган кайрымдуулук долбоордун негиздөөчүлөрү түгөйлөр Адыл жана София 2 жылдан бери бул самалыкты өткөрүп келишет. Бул иш-чаранын эң эле негизги максаттарынын бири биздин аялдарыбыздын өнүгүшүн жана ошондой эле аялдарыбызга дагы да бир жакшы жолдорду көргөзүп берип коюп, жана аларды кооттоп күчтөп коюп, биздин коомубуздун эң эле башкы инсандары, эң эле алдыңкы инсандары ушулар экенин буларга дагы да бир ирет көргөзүп, буларга дагы да бир ирет айтып берип кетели дегенбиз. Бул жолку иш-чарабыздын өзгөчөлүгү атайын дүйнөлүк нашыт ырчыларын чакырып, жөн эле кандайдыр бир ырларды ырдай бербестен атайын нашыт ырларындагы элдерибизге бир тартуулап берели дедик. Эмнеге дегенде ырларды көбүрөөк угат эмеспи биздин элибиз. Ошол себептен бунусунда атайын дүйнөлүк деңгээлдеги нашыт ырчыларды чакырдык. Кайрымдуулук долбоордун алкагында жоолук салынгысы келип, бирок мүмкүнчүлүгү жетпей жүргөн айымдарга шарт түзүлдү. Ушинтип жаш жубайлар бул жолу 250 эже сиңдибиздин жоолук салынуусуна себепчи болушту. Жаңы жоолукка келген бактылуу айымдар көзүнө жаш алып, кубанычтарын жашыра алган жок. Азыр мен абдан сүйүнүп турам, ичимдеги эмоцияларды айтып жеткизе албайм. Мен азыр 16 жаштамын. Мен ушул жоолук салынууну 2-3 жылдан бери ниет кылып келгем. Ушул долбоордун уюштуруучуларына терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен бул жоолук салынууга 15 жылдан бери ниет кылып, өзүм ушундай эңсеп келем. Анткени бул жоолук салынуу Алла Таалам тарабынан ар бир аялга жоолукту бул парз катары түшүргөн. Ошондуктан аял заты ушу жашынакай баш кийимибизди ыйык сактап, туу кылып, ар дайым башыбыздан жоолукту түшүрбөй жүрүшүбүз керек. Парз кыл атайын жоолук. Жоолугум өнүгүүнүн башаты долбооруна мен терең ыраазычылык билдирип кетем. Уюштуруучу топко терең ыраазычылык билдиремин. Ар дайым бар болушсун, өнүгүп өсүшсүн. Алгачкы ирет дүйнө жүзүнө белгилүү нашид ырчылар Кыргызстанга чакырылып, иш-чара өзгөчө деңгээлде өттү. Египеттен Мухаммед Торик жана Мухаммед Юсуф, ал эми Дагестандан Нашидул Ислам группасы Аллахты жана пайгамбарыбызды даңктаган нашид ырларын аткарып беришти. Чет өлкөдөн келген коноктор кыргыз элинин меймандостугуна ыраазы болушту. У вас республика очень, особенно вот эта столица Бишкек, да, религиозная, и очень любят ислам, любят нашиды, восхваления пророка, саллаллаху алейхи вассалям. بنده ممنون شكرا جزيلا لكم شكرا يعني قليلا يعني. Ошондой эле Самалыкка жогорку кеңештин депутаттары, диний жана коомдук ишмерлер, алдыңкы ырчылар чакырылган. Алар жоолугу өнүгүмдүн башаты долбоору тууралуу өз ой пикирлери менен бөлүштү. Эми жоолугу кут болсун, ак жоолугун башынан түшпөсүн деген бул кыргыздын дагы жакшы батасы. Биздин нукура бата, бул арабтардыкы же пакистандык эмес. Анан ошол жоолугу менен кошо ооматы да арта берсин, ыйман да көбөйө берсин, деңгээл өсө берсин, Кудайым колдосун, коргосун. Жоолугум өнүгүүнүн башаты темасында бүгүн 250 кыз жол салынып атат. Кудай буйрса хиджабка кирип атат. Өтө чоң жаңылык. Анан ошо хиджабка кирип аткан кыздарга Аллах Таалам ушул ниетиңиздерди кабыл кылып, дуаларыңыздарды кабыл кылып, бүгүн ушул күндү насип кылып аткан экен. Бул жоолук аялдын көркү, Аллахтын парызы. Сиздерди буйрса бейишке жетелей турган бул жакшы бир амал. Маарекенин соңунда көрүүчүлөрдүн арасында умрага 1 кишилик жолдомо ойнотулуп, жеңүүчү аныкталды. Уюштуруучулардан ыраазы болсун, ушунчалык кубанып турам, толкунданып турам. Ушунча адам ичинде мага чаат деп деле оюма деле келбеди, бирок дуа кылат элем, ошо дуам кабыл болду окшойт. Мындай ойлобогон эле болду. Күтүлбөгөн эле болду, мен ойлободум деле эми, бирок Аллахтын дуам кабыл кылды окшойт. Алдыда жоолугу өнүгүмдүн башаты кайрымдуулук долбоору дагы да уюштурулуп, көптөгөн айымдардын жоолук салынуусуна себепчи болмокчу.